Мен ушул Аппаз Жайнаков менен армияны бүтүп келгенден кийин ушул маданият үйүнө ишке киргенимде ушул 2 жылдан кийин болсо керек Аксай айылдык клубунан бир Аппаз деген бала келип, ошондо ал айылдык клубдун директору экен. Ошонун таанышканбыз. Аппаз ака өзү менден 2 жаш улуу. Ушул жаштыгыбызда, жаштыктын эң жакшы күндөрүндө Баткенде, ушул Баткендеги бардык маданий тейлөө иштеринде ушу катышып, элдин рухун, духун көтөрүп, биз жаш мезгилде баягы колхоз, совхоздор бар болчу, чабандарга барып концерт коет элек. Ошондо Аппаз Жайнаков экөөбүз 2 аккордеонду көтөрүп алып, ал киши өзүн ырмырдап, мен өзүм ырдап, ошол мыкты чабандардын короолоруна барып, ошолордун короолорунда ошолорго жакшы тилектерди, каалоолорду айтып, чоңойгонбуз. Андан кийин ушул маданият Баткен райондук маданият бөлүм башчысы болгондо мен Аппаз менен маданият үйүнүн директору болуп, чогуу 2 жыл иштешкем. Кийин Аппаз ака ушул Бишкекке окуусун уланткан кеткен. Ал ошол мезгилде искусство институтун бүтүргөнгө чейин азыркы бүгүнкү күндө ушул Кыргыз драма театрынын алдында театралдык окуу жайы бар. Ошол мурда 2 жылдык студия болуп айтылчу. Ошол 2 жылдык студияны бүтүп келип, ошол айылда иштеп жүргөн экен. Аппаз Жайнаковдун улуулугун, талантын баалап, ошол мезгилде биздин мына Баткен райондук маданият бөлүмүндө 10 жылдан ашуун биздин устазыбыз, биздин агайыбыз, биздин акабыз Ламдин Абдрахманов ошол Аппаз Жайнаковго ушу Баткендин борборунан ушул Баткен райондук маданият бөлүмүнө караштуу үйдү алып берип, ошол жерге жайлап, андан кийин Аппазды ушул сен барып эми окууңду жогорулаткын деп искусство институтуна тапшырып, андан кийин дагы келгенде ушул биз Аппаз менен чогуу ушул Баткенде көп жылдар иштеп калдык. Акыркы жылдары ушул мен 2008-жылы ушул Россияга барып, заработка боюнча иштеп кайра келгенимде 2008-жылы ушул театр жаңы ачылган экен. Ошондо мени кайрадан театрга жумушка алып, ошондо ушул экөөбүз саат 5тен кийин элдер үйүнө кетсе, биз ошол кабинетинде отуруп алып, Аппаз ака өзүнүн чыгарган чыгармаларын, мен өзүмдүн жараткан чыгармаларымды бири-бирибизге уктуруп, бири-бирибиздин баягы обондогу уйкаштыкты, окшоштукту айтып, ушунчту уңдусоң болмок экен деп, ушундай чыгармачылык жолдо көп жакшы жерлерде жүргөнбүз. Эми көпчүлүк баткендиктер айтат, бүгүн Баткенде Аппаз Жайнаковдон кийинки оончу сенсиң дейт. Бүгүн мына Кудайга шүгүр, менин деле ырларымды Кыргыз журтчулугундагы белгилүү эстрада аткаруучулары, мыкты ырчылар аткарып келишет. Быйыл Аппаз Жайнаков тирүү болгондо 60 жашка кирмек. Анан бүгүнкүдөй кырдаал болбогондо, бүгүнкүдөй коронавирус, пандемия болбогондо, биз ушул Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында Жайнаковдун 60 жылдык юбилейин ушул область жетекчилери менен Кыргызстандагы мен деген
жетекчилер чакырып, мен деген ырчылар чакырып өткөрөлү деген жакшы тилектер бар болчу. Тилекке каршы бүгүн ал нерсени өткөрө албай калдык. Бул да болсо тагдыр. Ошондуктан эмне дейбиз? Апаз Жайнаковдун ар бир жараткан чыгармасы, Апаз Жайнаковдун бизге айткан ар бир насааты, Апаз Жайнаков менен бирге жүргөн күндөр биздин эсибизден эч качан чыкпайт. Биз дайым жүрөгүбүздө Апаз Жайнаковду эстеп, анын ырларын кийинки муундарга калтырып жүрө бермекчибиз.